Жашоо бул мектеп. Жашоодо биз мектепте окуган сыяктуу таалим тарбия алабыз жана экзамен беребиз деген кеңири айтылган сөздөргө кандай ойдосуз? Өзүңүздүн оюңузду ылдый жакка комментарий калтырыңыз жана биз бүгүн дал ушул тууралуу 10 мүнөт бою сөз кылабыз. Кутман күнүңүздөр менен, кадырлуу замандаштар. Амандашып алалы дагы биздин 10 мүнөттүк подкастыбызды баштайлы. Атым болсо Аку. Биз мурунку уктурууда мындай дегенбиз, үй бүлөдөгү туура тарбия берүү таасири жакшылыкка же жамандыкка болуучу күчтү айырмалап турат. Үй бүлөдөгү тарбия баланын жакшы болушун же жаман болушун шарттайт же түптөйт. Мына ошолдуктан жашоо мектеппи дегенде албетте көрсө мектеп бул үй бүлөдө эле башталат экен. Адам болсо үй бүлөдө төрөлөт, үй бүлөдө жаралат, үй бүлөдө жарык дүйнөгө келет. Мурунку уктурууда айта кетпедик белек, үй бүлөнү мектеп катары кабыл алгыла. Силер өз балдарыңарды үй бүлөдө жана коомдо аткара турган иштерине даярдайсыңар деп караңызчы. Ошондуктан үй бүлөдө төрөлгөн соң сен мектепке келгениңди унутпа. Кайгылуу чындык бар да мындай. Дээрлик ачык айткан сырды моюнга алсак, жалпы журттук кайгыруу бул тууралуу күбөлөндүрөт. Бүгүнкү учурда үй бүлөлүк таалим тарбия берүү чарасы тоотпогондукта. Мен белгилүү бир адамдардын бир уктуруусун көрүп калдым, теле көрсөтүүсүн. Анан ал айтат да, эмнеге азыркы учурда макал лакаптар, таалим тарбия мокоп баратат, эмнеге анын таасири жок дейт да. Мисалы, кызды үйдө кыл жатпайт. Азыр антип бирөөнү айтып көр, азыркы заманбап кыздарга жок, макул болбойт, эмнеге дейт. Же болбосо жакшы уул асмандагы жылдыз дегенде, жакшы уул деген ой бул дагы кандай түшүнүк деп сенин оюңду талашып тартышып туруп дискуссия кылып анан четке дагы кагып коюп алат да. Айтор ушул сыяктуу карынын кебин капка сал деген. Биздин кыргыз элибизде ушундай бир акылман сөздөр бар го. Эмнеге алар өз күчүн жоготуп баратат дейт. Эмнеге азыркы коом ушул маанилүү нерселерге көңүл бурбайт дейт да. Анан аягында келип ал демек аларда татыктуу үлгү жок дегенге келишкен. Анан бул теле көрсөтүү абдан кызыктуу теле көрсөтүү, бирок атын атабай эле коеюн. Кары керек болсо интернеттен карап издеп таап алсаңыздар болот. Жалпысынан бир чындык камтылган, бул жерде үлгү, татыктуу үлгү жок. Үй бүлө жетекчилерине жана уюштуруучуларына тапшыргандай, башка дагы андан да маанилүүрөөк эмгек талаасы жок. Караңызчы, үй бүлө эң маанилүү. Адамдарга тапшырылган бир дагы тапшырма алыска узакка созулуучу ата-энелердин ишине теңдеше албайт. Азыркы учурдагы жаштар жана балдар келечектеги коомду айырмалап турат. Бул адамдар ким болору үй бүлөгө байланыштуу. Аларга кандай таалим тарбия берилет? Мунун баары жалпы коомдун оорусунун себеби. Азап, кайгы жана кылмышкерлик, мына ушулар адамзат үчүн чындыгында каргыш болуп калбадыбы? Эгерде үй бүлө өмүрү туура уюштурулган болсо, ата-энелердин камкордугунан чыккан балдар жашоо турмуштагы иштерге жана кыйынчылыктарга каршы уюштурулса, бул дүйнөдө кандай улуу өзгөрүү пайда болмок? Кошуласызбы? Ата-энелерге жумушуна байланыштуу муктаж түйшүктөр, таштап кое албай турган зарыл милдеттенме, каада салт, көнүмүш адат, моданын аркасынан кубалоо өз кичинекей наристесине керектүү таалим тарбия берүүдөн алактык кыла көрбөсүн. Алар чоңойгон учурда дагы аларга туура таалим тарбия бере албай калуу түрткү болбосун. Биздин күндөрүбүздөгү жамандыктын зөөкөрлүгү болуп көрбөгөндөй дүйнөгө кирип кетип жаткандыгын эң башкы себеби болуп, ата-эненин эң негизги тууралуу өз ойлогондугунда. Кудай жолу менен кантип жүрө керек бала? Токтоолук жана ак ниеттүүлүк менен кантип окутуш керек? Мына ошону экинчи орунга коюп койгондугунда. Эгерде адам баласына көрүнбөгөн нерселерди көрүш үчүн мүмкүнчүлүк бериле турган болсо, анда биз түз жолунан адашып жүргөн өтө көп сандаган балдар жакшылык кылуу таасиринен ата-энелердин кош көңүлдүк мамиле кылгандыгынан айрылып калышкандыгын көрмөкпүз. Кандай маанилүү болсо дагы биздин тирилик жумуштарыбыз бизге балдарыбызды туура тарбиялап өстүрүүдө кедерги болбошу керек. Ата-эне мүмкүн болушунча убакыттын көпчүлүгүн үйдө өткөргөнү жакшы. Насаат айтып, үлгү көргөзүүнүн жардамы менен алар балдарын аң сезимдүүлүккө, тил табыштуулукка, сүйүүгө үйрөткөнү зарыл. Анан эмгекти сүйүү, үнөмдүүлүк, мен билем деген таштоочу тарбияларды берүү менен үй бүлөдө ал туура болочок муунун өстүрүп чыгарат.
Эне өз балдары менен өзгөчө алардын алгачкы өсүү жылдарында үзгүлтүксүз баарлашат. Эне ар дайым алардын насаатчысы жана жолдошу болот. Балдарын тазалыкка, иреттүүлүккө, жакшы кылык-жоолуктарга жана жарашыкты табуунун адептери жана керектүү сонун бир мүнөздөрдү калыптандыруусунда чоң таасир ойнойт. Аларды эмгекти сүйүүчүлүккө тарбиялоосу, өз күчүнө таянуусуна, жөндөмдүүлүгүн жана башкаларга пайда келтирүү үчүн жашоосун үйрөтүп, ар дайым Кудайдын көз алдында болуп турган сыяктуу жашашы керек. Караңызчы достор, бул дагы абдан маанилүү. Эненин баланын жашоосундагы ролу. Ыйык жазуудагы жол жобоо, көрсөтмөлөр, аны да менен баардыгы жетекчилик кылыш үчүн ата-энелер дагы жана балдар дагы Кудайдын буйруктары биздин жашообузда биринчи орунду ээлеси керек. Кудай сөзүн ачып, чын жүрөктөн Кудай эмне деп айтып жатат деп сурагыла. Ата-энелерди өздөрүнөн башка эч ким алып жүрө албаган өтө маанилүү милдеттенмей жатат. Азыр алар тирүү кезинде Кудай алдында анын жолдорун таза сактагандыгы тууралуу жооп беришет. Аталар жана энелер өз балдарынын ден соолугу жана аң сезимин өсүүсү, алардын дене бой жана адеп ахлактыгынын сапаттарына милдеттүү. Бул иштер менен башка эч ким байланышпашы керек, эч ким алектенбейт. Кудай сөзүн түшүнүп жана аны жол көргөзүүчү жарык катары кабыл алган жана балдарынын мүнөздөрүнүн түзүлүшү алардан гана алынаарын түшүнүшкөн ата-энелер балдарына эч токтобостон алар артынан түз ээрчип кетүүчү үлгү боло алышат. Көпчүлүк аталар жана энелер Кудай аркылуу аларга берилген өз балдарына болгон милдеттемелеринен баш тартып, бул милдеттемени алар үчүн башка бирөөлөр алуусун каалагандыгы албетте өкүнүчтүү. Алар өз балдары үчүн башка бирөөлөр эмгектенип, аларда болгон оор жүктү арттырушун каалайт. Алардын көпчүлүгү өз балдарынын тил албастыгынан көзүн жашка толтурган учурлары дагы аз эмес да. Мындай учурда адам өзүн гана күнөөлөшү керек. Мага эмне зор маанилүү? Мага эмне маанилүү? Турмушка керектүү буюм бешкектерди жыйнообу? Же өз балдарымдын мүнөздөрүн өзгөрүүсүнө жардам берүүмбү? Мага эмне маанилүү? Жаш баланын биринчи мектеби бул анын үй бүлөсү, анын атасы, апасы. Жаш баланын билим алуусу үй бүлөдө башталышы керек. Бул анын биринчи мектеби, бала бакча дагы эмес, үй бүлө. Бул учурда ата-эненин жардамы менен ал баалуулуктарды коюштурууну, артыкчылыктарды коюштурууну, жашоонуну мындай туура кароону керектүү призма аркылуу, жашоодо эмне баалуу эмес, эмне чындык эмес, мына ошону баалоону үйрөнөт. Анан дагы маанилүүсү, дал ушул үй бүлөдө бала Кудайдан коркууну үйрөнөт же Кудайдан коркпой жашаганды үйрөнөт. Бул дагы үй бүлөдө башталат. Жөнөкөй эле мисалы көбүнчө бизде үйдө жок деп койчу. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Же телефонду унутуп калыптыр деп койчу, дейт да ата-энелер. Бирок ошол эле учурда баласын калп айтканга көндүрүп жатканын унутуп коет. Апам дейди да, демек апам үчүн бул нормалдуу болсо, же атам үчүн, мен үчүн деле нормалдуу деген түшүнүктө калат. Караңызчы. Ошондон улам анан калп айтып, жөнөкөй эле, апам жок, атам жок, мындай эле, андай эле деп коет дагы, бети дагы кызарбайт. Кийинки жолу өзү деле калп айтып коет. Апа, мен телефонду биякта эле унутуп калыптырмын деп. Демек, үй бүлөдөн биз туура эмес тарбиялоонун, туура эмес тарбиянын фундаментин ата жана эне салып аткан болот. Достор, мен сиздер менен коштошом жана коштошуу алдында бардык сүйүктүү досторубузду Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Жаратуучу Кудайдын үй бүлө үчүн койгон негизги бул тапшырмаларынын бири ата-эне баланы туура жолдо тарбиялоо. Эгерде ал туура жолдо тарбиялап жетсе, демек үй бүлө өзүнүн максатына жетип жатат. Ошондуктан максатына жеткен үй бүлөлөр көп болсун, бактылуу үй бүлө мүчөлөрү көп болсун. Мен болсо сиздер менен коштошом. Жана экрандагы номерге дагы өзүңүздүн сурооңуз, сунушуңуз, кеп кеңеш керек болсо жазыңыз. +1 301 760 60 70 сандарына. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Сиздер менен кайрадан алдыдагы подкасттарда амандашабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.